жаз күнүндөй нурун чачы. Өтүнүч аттуу ырым менен жалпы журтчулуктун жүрөгүнөн орун алып, кыргыз маданиятына залкар обунчулардын ырларын ийне жеткире аткарып келген Рустам Сагыналиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн өзүнүн туулуп өскөн айылы Бакайыр айылында өттү. Маданияттын мыкты кызматкери, мукамминдүү ырчы жаштайынан өнөргө ышкыбоз болгон. Ал акыркы 10 жылдан ашык убакыттан бери Кыргыз улуттук филармониясында эмгектенип келген. Өтүнүчтү ырдаган баланы көргөндү келе атабыз деди. Кандай бала киши ырдайт болду экен деп. Биз күлгөнбүз, киши эмес, бул жаш бала. Ошондо 25-26 бала болчу да. Негизи ырчы да, анан эл арасында жүргөндө мунун жанагындай тамаша көй да. Бизди да тамашага салат. Ушул жактары бул кандай десем, ошо актерлук жагыбы же бир кудулук жагыбы бир эмелери да бар да. Чыгармачыл өзү негизи чыгармачыл адамдар көп тармакта болот окшойт. Ушул оору менен билинип күрөшкөн 1,5 жыл болду. 1,5 жылдан бери жүрдүк. Барбаган жерге барып келдик. Россияга калган жок. Индиясына бардык, Турцияга да барып келдик. Артында 2 уулу калды. Уулусу 7-класс, 6-класс, кичүүсү 4-класс. 40 жашында акка моюн сунган Рустам Сагыналиев акыркы 2 жылдан бери боор оорусу менен ооруп келген. Боорун алмаштыруу үчүн каражат чогулуп, бирок донор таппаганынан улам операция жылдырылган. Жабышкан оору акыры алып тынды. Рустамдын элеси ар дайым жүрөгүбүздүн төрүндө түбөлүк сакталат деп эскеришет жакын достору. Рустам досубуз атасынын эле эмес, ата журтунун, энесинин эле эмес, элдин баласы болчу. Эрке бала болчу. Чыгармачылыкты сыйлап урматтаган ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө жашаган бала болчу. Барган жери шаң, барган жери майрам, өзү шар жигит болчу. Кудайдын колунда экен, 40ка чыгып, күчкө толуп, элге кызмат кыла турган учурда баарыбызды тыштап кетип отурат. Кудай берсе эртең балдары чоңойот. Атасынан кем эмес таланттуу балдар экөө тең. Рустамдын балдары деп элге кызмат кыла турган күн келет. Бул айтып аткан сөзүмө мен бөркүмдөй ишенем. Кыргыздын классикалык чыгармалары болуп калган ошол Рыспайдын ырларынан баштап, Асанкалы Аксакалдын ырларынан баштап, деги эле ошол аккордеон менен аткарыла турган классикалык чыгармалардын дээрлик көбүн андан бери карай турган болсок, ошол элдик баягы кылымдарды картып келген чыгармалардын айрымдарын дагы ошол аккордеон менен аткарган. Жана ошондой эле кийинки заманда жазылган аккордеондун коштоосундагы лирикалык чыгармаларды дагы ийине жетке аткарып келген аткаруучулардын сап башында турган кыргыздын мыкты жигиттеринин бири болчу. Бул нерсе өкүт экен. 40-тын кырында кеткени андан беш бетер өкүт. Жакындарына, кесиптештерине, замандаштарына, жалпы кыргыз элине кайрат айтабыз. Рустам Сагыналиев филармониянын Алымкул Үсөнбаев атындагы мамлекеттик эл шайырлары тобунун солисти катары акыркы 10 жылдан ашык убакыттан бери эмгектенип келген. Узатуу зыйнатынан келген анын кесиптештери ар дайым шайыр мүнөзү, тамаша көйлүгү, эң башкысы адамгерчилик бийик сапатын айтып эскеришет. Турмушунда өзү аябай күлүп, жайнап, тамашалашып жүргөн эле. Анын оорусун билчүбүз. Бирок ошо кабагым касым дебей өмүрүнүн акырына чейин билгискен жок. Аябай көтөрүмдүү жигит экен. Ушул бир 20 күн мурунураак мага айтып калды. Келдебей ата, бир Таласка барып бир концерт, анан мен айылыма да барып концерт коюп келбейлиби деп. Анан канча киши коюп келебиз десем, ошо группабыз бүт баралы. Ошо тилегине жетпей калды. Анан минтип келип, азасына келип отурабыз. Эми жаткан жери жайлуу, топурагы торкобосун, бейиштин гүл бакчасынан орун алсын балабыз. Чогуу биз менен баягы оорулса дагы билгизбей келип, ошо концертке катышты. Абдан жакшы ырдап атты, баягы билгизге келип кетип жүрдү да. Анан узакка созулуп мындай прогон болуп атканда ошо сахнанын капталында стулдар бар, аларды бириктирип, анан пледти жамынып ушуп атам. Жатып турайын деп улам эс алып келип, анан ошо номерине чыгып атты да. Баягы абдан жашагысы келип, иштегиси келип, филармония дайыма келип, ар бир секундтун мындай жакшы көрүп өттү да баягы. Балдарына өмүр жашын берсин, жубайына, апасына күч кубат берсин деп тилейм Кудайдан. Жабышкан оору бар алып тынды да. Жаш кетти, өкүнүчтүү жети, бирок баягы артында ошол элдин сүймөнчүлүгү болуп, өзүнүн таланты менен элдин оозуна алынып калды да.
ошол акинге жанагы жогоруда айткан өтүнүч дегендер менен элге алынып баягы эми өзөтчө дагы анын баягы анын жүргөн турганы ырдагандары баягы биздин жүрөгүбүздө калат да, түбөлүккө сакталып калат. Кош Рустам, жаткан жериң жайлуу болсун, топурагың торфо болсун, биз дайыма сени эстеп жүрөбүз. Талас эли бүгүн таланттуу уулун акыркы сапарга узатты. Маркумдун артында бир туугандары, апасы жана жубайы, 2 уулу калды. Өнөр адамын акыркы сапарга узатуу зыйнатына жакын саналаш достору, кесиптештери, айылдаштар катышты. Маркум өзүнүн туулуп өскөн айылы Бакайыр айылында жерге берилди. Нурзбек Шабдымек уулу, Чыңгыз Бокошов, Зина Ахматова, Айтматов району.